Ассаламу алейкум достор. Бүгін мен Түркияның Коnya областына қараштуу Эрейли районунда Эрсин деген байке менен бул жакта кыдырып жүрөбүз. Бул көрүп турганыңыздар опилка. Бул жер болсо М9, аркы чети болсо М111 деген алманын кыйыы астылары, орусча айтканда подвойлор. Бул көргөнүңөр опилка. Бұл жерде алманын подвойы өндүрүлөт. Булар башка жерге которуштурулуп, ал жерден кыйыштыруу иштери жүргүзүлөт. Бул жер азыр мисалы ичкелери колдонулбайт, албетте жоондору колдонулат. Ичкелери дагы 1 жылдан кийин жоон оргондо иштетилет. Мисалы ал жерден ачып көрсөтөйүн. Нымдуулукту жакшы кармагандыгы үчүн опилка колдонулат. Бул клондук подвойлор, булардын бардыгы 10 см, 15 см тегерегинде бар. Ал жерде тамырлар бар. Чыгара алган жокмун. Негизинен уруксат алдык. Бирөөнү көрсөткөнгө аракет кылайынчы, жуп алсам. Ал жерден тамыры да чыкпай калды, видеого тартам дегенде. Ал жерде тамырлар бар. Бул тамырлар аркылуу достор, бул тамыры аягында мeenеттин айынан. Бул подвой, бул алманын клондук подвою. Бул башка жерге отурулат дагы. Буга көчөт сорттор кыйыштырылганда, ошол голден башка сорттор, галага окшогондор натыйжада жакшы бир клондук сорт көчөт пайда болот. Тамырлары, быйыл өнүккөн тамырлары. Бул М9 подвою. Биз карлик деп билген. Эрсин байкебиз. Эрсин аби, мерабалар. Жалпы көрүнүш ушундай.